Бул USAID'дин агрогоризонт долбоору өткөн жылдан баштап иштей баштаган Кыргызстанда. Анан быйылкы иштеген проект боюнча бизге алдын ала маалымат болгон эмес. Ушул биз билгенибиз быйылдан баштап ушулар барып иштей баштагандан билгенбиз да. Анан ушу иш баштаганда эле биз сунуштаганбыз. Биз органикалык жол менен иш жүргүзөбүз. Ушу биздин айылда жанагындай химикат чачпастан ушул органикада уруксат берилген препараттарды чачайлы. Ушул эле долбооруңар кете берсин дегенибизде алар жок, биздин проектибиз бекилип калган. Биз химикат себишибиз керек деп анан иш башташты да. Анан баары ошондон башталды. Эми бул химикат биринчиден булар фермерлерге 3 мүшөктөн аммофос деген дары таркатышкан бекер. Андан кийин бүгүнкү күнү Баткен районунда 625 гектар жерге ушул жана уулуу зат B58 препаратын чачты да. Булардын биз да ошону түшүнбөйбүз. Эгерде аны чачыш үчүн атайын бир адистердин корутундусу керек эле да. Ушундай оору менен оордумун олбактар, ушунча гектар ууланган, жанагы орусча айтканда заражение болгон да, ошо оору чыкты ушунча гектарда. Ушул гектарда бакты ушундай дары менен дарылаш керек, ансыз болбойт деген бир корутунду болуш керек эле да. Мисалы үчүн биз ушул органиканы 5 жылдан бери иштеп, эми гана кардарларды таап, мисалы үчүн Германиядан келип жатты эле быйыл, Түштүк Кореядан келип жатты эле, ошо органиканы биз иштейбиз Баткенге барып, биз чындыгында органика экен деп. Ошолор эми мына Германия азыр угуп 600 гектар жер ууланып тур деп, алар келбейбиз деп жатышыптыр. Түштүк Кореядан кышында келип кетишкен, биздин бактарды көрүп иштейбиз экен. Булар келебиз деп жатышат, бирок бул маселени угушат элек алар. Жаман жыйынтык бергени бул биздин ушул 5 жылдан бери биз окутуп үйрөтүп, органикага киргизген фермерлерибиздин ошол 3 мүшөк аммофоско сатылып өтүп кеткен жаман болду да. Ондон көп өтүп кетишти. Эми биз сунуштап атабыз, алар эми биз айласыдан аларды биз органикалык фермерлердин тизмесинен чыгарабыз. Алар химикатка өтүп кетишти да. Анан биз проектке сунуштадык, булар менен дагы өздөрү барышты, оштон барышты, 2 күн мурда отуруп сүйлөштүк. Булар кийинки жылдан баштап эч кандай препарат колдонбой турган болушту. Анан сөз беришти, биз органиканы да колдойбуз, жөн фермерлерди да колдойбуз деп. Анан мамлекет тараптан кандай жардам күтөбүз? Мамлекет тараптан эми мисалы үчүн ушул B58-ди мына азырда бир өзбекстандык бизнесмен менен жолугуштук. Өзбекстанда такыр мүмкүн эмес экен B58. Анан биз деле айтат элек, Россияда уруксат жок, Европа мамлекетте уруксат жок бул уулуу затка. Эмне үчүн Кыргызстанда уруксат болуп калган да? Биз эми мамлекеттен ошону күтөт элек, эгерде бизди да ошол ушундай уулуу зат, ушуну бизден да колдонуп алып салса жакшы болот эле. Себеби дегенде Кыргызстан ушундай тоолуу мамлекет, табигый азык өндүрүлөт. Ушуну органика кылып туруп, бир гана экспортко чыга турган ушул гана жолубуз, органика гана. Башка биз химикат колдонуп, ГМО колдонуп, эч жакка чыга албайбыз биз.